Борбор каладагы мектепке чейинки билим берүү мекемелериндеги балдарга берилген тамак аш талапка жооп бербейт деген нааразычылык менен ата-энелер тиешелүү мекемелерге бир канча ирет кайрылышкан. Мындан улам өткөн жылы тиешелүү мамлекеттик органдар тараптан бала бакчаларда текшерүү жүргүзүлүп, айрымдарына санитардык талапка жооп бербегени үчүн эскертүүлөр берилсе, айрым жетекчилер айып пулга жыгылышкан. В среднем около 30 нарушений было. Орто эсеп менен 30га жакын бала бакчаларда мыйзам бузуулар болгон. Мындан улам тамак ашка жоопкерчилик алган жетекчилер ашпозчуларга чара көрүлдү. Булар өзгөчө бала бакчаларда катталган. Санитардык абалы талапка жооп бербейт деп номер 51 бала бакчага эскертүү берилген. Ошондонтарда жетекчилик тараптан чара көрүлүп, учурда болгон талапты толук аткарууга аракет кылуудабыз дейт. Бүгүнкү күндө бул жерде 1000ден ашуун бала тарбияланат. Аларга витаминдүү тамактарды гана даярдап беришерин айтышат. Күнүнө бир балага 60 сомго тамак даярдалса, анын 50% ата-энелер, 50% мамлекеттик бюджеттен бөлүнөт. Каждый день бизде ар башкача тамактар кетет. Эмга ресторанский же кафе эмес, садиктин келаткан өзүнүн меню боюнча ар күнү ар башка кетет. Бүгүн мисалы сыр лапшой кетсе, мисалы мясо жок. Эртең мясо менен кетет. Бүрсү күнү рыба менен кетет. Четверг күнү мисалы котлет кетет. Жумасына 2 жолу выпечка кылабыз. Четверг, пятница, сладкий выпечкалар болот. Талапка жооп бербеген мамлекеттик эле эмес, жеке менчик бала бакчаларда четтен чыгат. Аларды текшерүүгө ала турган санэпид көзөмөл департаменти бир жылда бир эле жолу алдын ала эскертүү менен гана пландуу түрдө текшере алат экен. Мындан улам ата-энелер тараптан канчалык нааразычылык айтылбасын, плансыз биз ал мекемени текшерүүгө укугубуз жок дейт. Сөзсүз түрдө мектепте деле, например, бала бакчада деле ата-энелер комитеттери бар. Алар деле укуктуу ошону текшерип контролго алганга. А бирок тилекке каршы биз айтып атпайлы, биз барганда баардык ордуна кетти, биз кеткенден кийин эме кылып атпайбы. Эми ар бир садиктин башында туруп алып, күнүгө ошол садикти текшере бериш да биздин колубуздан келбейт да. Ошон үчүн жанагы биз айтып аткан адамдык фактор. Бу жерде ар бир адам, тем более балдар менен иштеген адам эң биринчи өзүнүн баягы милдетин сезиш керек. Бала бакчадагы тамак аш, андагы санитардык абал маселеси жогорку кеңештин трибуналарында бир канча ирет көтөрүлгөнү менен конкреттүү түрдө чара көрүлө элек. Социалдык көйгөйлөрдү көтөрүп чыккан эл өкүлү Наталья Никитенко аларды толук жолго коюу үчүн мамлекеттик бюджеттен дагы каражат бөлүнүшү керектигин айтат. Учурда тиешелүү комитет тарабынан жаңы программада иштелип чыгууда. Зачастую родители обращаются в том числе. Ата-энелер балдарынын туура тамактануусу үчүн жогорку кеңештин депутаттарына да кайрылышат. Биз ушул ата-энелерде балдары үчүн кошумча акча төлөө жагын киргизелик дедик эле. Бирок буга ата-энелердин жарымы макул болсо, басымдуу бөлүгү каршы. Ошентсе да бүгүнкү күндө бул мыйзам долбоору жогорку кеңеште каралууда. Бүгүнкү күндө жалпы жонунан республика боюнча бала бакчалардын 58% тамак аш жана санитардык жагынан талапка жооп бербейт. Анын ичинен алдын ала эскертүүнү да эске албагандарга бала бакчаны жабууга буйрук чыгарылат. Жазгүл Маденова, Калыс Акибаев, Нью ТВ.